Эки унаа бетме-бет кагышкан. Жалал-Абадта үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Кырсык Ош-Бишкек жолунун Сузак районунда болгон. Көөлөрдүн айтуусунда айдоочулар эсен аман. Жигиттин колун үскөчтөп уруп, аны талаага таштап кетишкен. Ал жигитти токмоктоп, кызды зордуктаймын деп жаткам деп айткызышкан. Аны кылмышын жашыруу үчүн кылышкан. Ал жигиттер кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 23 март туугандар. Турпак бел. Өтө катты авария болуп тур нердечи. Нива экен, оңай Нивабы же Матисби? Жашыл Нива экен. Байдаш керекти. Оны көк машина, не машина? Нива. Жеме Тикон акасы. Тикон акасы? Сен Нива эмес бул, Тикон акасы бол. Нива эмес экен. Кам бою берлер эбит. Ака, адамдар жакшы эле экенби? Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бишкекте жигитти тоноп сабап кыз зордуктоого аракет жасаган деп айыптырышкан. Бишкекте адам мурдоого шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Билдирүүгө ылайык 20 мартта милицияга жаран арыз менен кайрылган. Анда ал өзүнүн унаасына күч менен салып, талаага алып барып сабап, iPhone 13 Pro үлгүсүндөгү телефонун 60 000 сомун алып скотч менен колун таңып таштап кеткен. Белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу шектүүлөр кыз зордуктоого аракет жасагам деп айтууга мажбурлашып, аны видеого тарттырышканын кошумчалаган. Шектүүлөр мындай жол менен кылмышын жашыргысы келген деиштер иптен. Факт адам мурдоо менен кылмыш иши козголгон. Чектүү катары 19, 21, 22 жаштагы жарандар кармалды. Тергөө уланууда. Булак Спутник эжи. Бишкекте мамлекеттик туу менен таштаны чыгарган жаран милицияга жеткирилди. Бишкектеги ак ордо конушунда мамлекеттик туу менен таштаны чыгарган жаран аныкталып, милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Андагы маалыматка ылайык 22 март күнү 102 кызматына ак ордо конушунда белгисиз адам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу менен таштанды уруп, аны таштап кеткендиги жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факты боюнча окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чыгышкан. Окуянын видеосу социалдык тармактарга да тараган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1982 жылы туулган жарандын жеке өздүгү такталып, ал Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Териштирүүнүн жүрүшүндө бул жарандын психикалык саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөрү бар экендиги аныкталган. Бул тууралуу тиешелүү медициналык документтерди анын атасы 1962 жылы туулган жаран тастыктады деп билдиришти Ленин Рептен. Мындан улам анын мыйзамдуу өкүлүнө карата укук бузуулар кодексинин негизинде 10 000 сом айып пул салынган. Булак Супер Кежи. Казакстанда Нооруз майрамы учурунда үркүгөн ат адамдарды аралап кетти. Коңшу Казакстандын Жамбыл облусунун Кызыл Шаруу айылында Нооруз майрамы өтүп жаткан маалда үрккөн ат сахнанын жанында отургандарды аралап кетти. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты.
Бул окуя боюнча Рыскулов районунун акимияты комментарий берген. 2025-жылдын 22 мартында Ак Булак айыл аймагынын Кызыл Шару айылында Нооруз майрамына арналган иш-чарада театралаштырылган. Оюн-зоок учурунда үрккөн ат көрүүчүлөрдү көздөй чуркап кеткен деп билдирген акимият. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча жабыркагандар жок жана окуядан кийин майрамдык иш-чара уланган. Ал арада социалдык тармактарда окуя болгон жерден тартылган кадрлар пайда болду. Видеодо аттын башкаруудан чыгып отурган адамдарды көздөй чуркаганын көрүүгө болот. Ал алардын арасынан секирип, бир нече адам жыгылган. Видеодо чоңдордун кыйкырган үндөрү, балдардын ыйлаган үндөрү угулат.